Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын ысмы менен баштаймын. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү видеобуздун каарманы 42 жаштагы айым жөнүндө болмокчу. Урматтуу бир туугандар, баардыгыбызга Аллахтын тынчтыгы жана саламы болсун. Бул айым жөнүндө кече күнү дагы YouTube Shorts'тон 1 мүнөттүк видеодон да айтканбыз, дагы айтып коелу. Мурда турмуш көргөн өзү ысык көлдүк айым, 42 жашта, Бишкек шаарында жашайт жана иштейт. Медицина жаатында эмгектенет. Толук маалыматты дагы биздин WhatsApp номерге чалып, же болбосо өзүнүн алсаңыздар болот. Ал эми өзүнүн номерин биз аркылуу алсаңыздар болот. Биринчи WhatsApp'тан жазасыз да сүйлөшөсүздөр. Өзүнүн бою 1,50 болот, салмагы 60 кг болот. Өзү 42 жашта, 42 жаштан баштап 50 жашка чейинки мырзалар менен, байкелер менен таанышкысы келет. Баардык областтын мырзалары менен тааныша алат. Болгону сиздин турган жериңиз, турушуңуз, иштеген жериңиз Бишкек шаарында болушу керек. Борбор калабыз Бишкек шаарында жашаган болушуңуз керек да. Жана албетте сиздин жашооңузду алдыга жылдырган, дөңгөлөгүңүздү алдыга жылдырган бир жумушуңуз болуш керек сөзсүз түрдө. Дагы кошумча маалыматты биз аркылуу алсаңыздар болот. Өзүнүн кулук мүнөзү сабырдуу, оор басырыктуу, баардык тамактарды жакшы жасай алат. Кудай буйруса, тезирээк турмушка чыккысы келет. Бул айым башында өзү көргөн эмес бизди. Биз жөнүндө кабары жок болчу. Болгону өзүнүн кесиптеши, чогуу иштешкен таанышы ушу биздин TikTok каналыбызды көрүп калып, же YouTube каналыбызды көрүп калганбы максат дейишет. Анан сен дагы таанышып ал деп, өзүңдүн жарыңды таап, бактылуу бол деп мындай жардамдашып, ошо кесиптеши бизге биринчи чалып, бул айымдын номерин бизге берип, анан биз кайрылып, анан сүйлөшкөнбүз. Буга чейин дагы көптөгөн мырзалар менен тааныштырганга аракет кылып, алардын сүрөттөрүн жөнөткөнбүз. Мындай намаз окуган таксырлар болсо абдан жакшы да, негизичи. Ошондой таксырлар болсо кайрылыңыздар. Биринчи сүрөттөрүңүздөрдү жөнөтөсүздөр. Бул айым биринчи сүрөтүн көргөн. Ошондо жок же бар деп анан кабыл алат да. Буга чейин бир таксырды жөнөткөнбүз. Анын сакалы болгон үчүн, анан жанагы узун көйнөк кийген үчүн андайды жактырган эмес да. Мындай кийбеген эле, мындай кыска эле, кадимкидей эле мындай классический кийим кийинген эле мырзалар менен таанышам деп анан ошондо болгон эмес да. Башка да таксырларды көргөзгөнбүз, ушу сакалы бар бир-эки таксырды көргөзгөнбүз. Аларды да кабыл алган эмес да. Эгерде сиздин сакалыңыз жок болсо, бирок жашооңузда намазыңыз болсо, жашыңыз 42ден өйдөрөөк болсо, мейли 51 болсо деле мүмкүн можно да, 52 болсо деле мүмкүн можно. Сиз бир жолу бизге фотоңузду жөнөтүп, анкетаңызды жөнөтүп, WhatsApp'тан кабарлашыңыз. Анан жок, мага болуп өткөн деп эле кала бербеңиз. Балким Аллах Таала биз аркылуу сизге жар таап берип калат, балким, иншалла. Биз буга сыймыктанабыз, эгер ошондой болуп кала турган болсо. Эки адамды табыштырып коюу абдан чоң сооп экендигин алымдар айтышат. Табыштырып коюу. Анан сиздер бизге чаласыздар. Чалганда баягы бул айымдын номерин берип атканда сиздерден бир кепилдик алабыз да, бир сөз алам. Аллахтын ысмы менен айтасыз да. Мен бул номерди, эгерде бул айым мага жакпай турган болсо, же болбосо жөн эле жылдышыбыз келишпей турган болсо, анда номерин сактабайм, башкаларга жөнөтпөйм, сүрөттөрүн башка жака таркатпайм деп, Алланын аты менен, Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн мен номерин өчүрөм. Менин максатым ушу үйлөнүү гана болчу деп, мындай эч кандай жамандабайм эч кимге деп сөз бересиз да, ушул сыяктуу сөз бересиз. Анан номерин өчүрөсүз, номерин өчүрүп, сүрөттөрүн өчүрүп, анан бул теманы жабасыз да. Анан турмушка даярдыгыңыз жок болсо деле, эртең бүрсү күнү же болбосо бир айдан кийин үйлөнөм деген максатыңыз, планыңыз жок болсо деле, сиз бизге чала бербешиңиз керек да. Бизге көбүнчө чындап үй бүлө курушум керек, жалгыздыктан кутулушум керек, бойдокчулуктан кутулушум керек деп деген айымдар болот да. Биздин максатыбыз да андай темадачы, ойнош жөнүндө мындай такыр ойлобоңуздар. Биз эки адамды табыштырып, Кудай буйруса, сооп таап алган сыяктуу элечи, эки адамдын күнөөгө батырып, анан биз дагы ошол күнөөдөн алып калышыбыз
дагы мүмкүн да ошол коркунучу бар. Бизде да аяңыздар туугандар. Сиздер эгерде башка жактан өз алдынча байкабастыктан таанышып алып, анан эметсеңиздер, анда бизге бир жөн эле да. Анан биз аркылуу номерди алгандан кийин өтө бир жоопкерчиликтүү караңыздар. Бизде да аягыңыздар да туугандар. Өзгөчө акыретте бул кыйын болот да. Номерин алып алып, анан үйлөнбөсөңүз деле мындай жөн эле жолугуп, анан бир нерселерди алып берип, акча берип, анан мындай ойноштук кылып, никесиз жакындыкка барып, анан эмет болсоңуз, анда акыретибизге балта чабылды десек болот да, Алла сактасын. Эгерде тобо эле кылып бул дүйнөдөн өтпөсөкчү, анда акыретибиз кыйын болот да туугандар. Өткөндө бир таксыр ушуну да эсибизге салды. Ушундай коркунуч бизде да бар болчу. Туура коркунуч менен үмүттүн ортосунда болуш керек да биздин ыйманыбызчы. Биз ошонун ортосунда болушубуз керек. Өтө корксок дагы адамдарга кыздарды, келиндерди таап бере албайбыз да. Өтө корксок. Анан коркуш керек да, Кудайдан коркуш керек. Анан үмүттөнүш керек. Үмүтсүз бир гана шайтан деп айтылат. Үмүтүбүздү үзүп, мындай ишеним көргөзбөсөк, анда дагы бири-бирибиз менен сүйлөшө албайбыз да туугандар. Мамиле кыла албайбыз да. Чыныгы намазы бар, намазкан, намазбек, таксырлар жана айымдар кайрылгыла бизге. Бүгүн эртең үйлөнөм деген, бүгүн эртең турмушка чыгып кетем деген, эркектин үйү каякта болсо ошол жакта барып жашайм деген, байлыгына карабаймын, мен ыйманына караймын деген айымдар кайрылгыла да туугандар. Анан байлыгына карасаңыз, байлык бир күнү тоголонуп кетип калат да. Байлык деген бул дөөлөт да, дөөлөт тоголок болот. Тоголонуп бир жака кетип калса, сиз дагы ошол дүйнөнүн аркасынан кетип калбаңыз да, кетип каласыз да. Эгерде байлык үчүн тааныша турган болсоңузчу, анда мотивация жок болот да. Эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кеңеши менен ыйманына карап таанышкыла, үй бүлө кургула, тандагыла деген кеңешин бекем бул жүрөккө тутуп туруп, кабыл алып туруп, Алланын ыраазылыгына ниет кылып туруп, бул үйлөнүш мен үчүн парыз. Мен муну менен зынадан сактанам. Бул нике менен мен ыйманымды сактап калам деген таристе Алланын ыраазылыгы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн аткаруу үчүн үйлөнгүлө, көбөйгүлө, мен кыяматта үммөтүмдүн көптүгү менен сыймыктанам деген да. Ошол хадисин тутуп, ошону бир эстеп алып, ошол хадистерге кылчайып карап, анан ниетти түздөп Алланын ыраазылыгы үчүн депчи. Анан таанышыш керек да. Таанышуунун максаты эмне болуш керек? Үй бүлө куруш болуш керек да. Анан жөн гана билбейм, балким же бир датаны койбосоңуз ручка менен жазып, мына азыр январь бүтүп бартат. Мисалы үчүн февралда үйлөнөм, же болбосо мартта үйлөнөм деген, же болбосо күн жылыса үйлөнөм деген мындай план болуш керек да сиздердечи. Андай план жок болсочу, анда 3 күнгө даватка барып келгениңиз оң болот да. Ниетти түздөп бериш керек да. Ниетти түздөбөсө акыбалыбыз оор болот да. Анда Алла үчүн болбогон ниет, анда адам үчүн болуп кетиш оңой эле болот да. Же болбосо өзү үчүн эле болуп кетиши оңой эле болот да. Андан эч кандай майнап чыкпайт да. Ошон үчүн бул үй бүлө куруш, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Кээ бир адамдар үчүн важип боло турган болсо, фатваларга караганда кээ бир адамдар үчүн парыз болот да. Эгерде зынадан сактана албай, ушундай коркунуч болсо, ден соолугубузга да улуттуу зыян болсо, анда үйлөнүш керек болот да, сөзсүз түрдөчү тууган. Бул өзүм үчүн да айтканым да, бирөөгө айтканың, бул өзүңө да келет да. Туугандар, ушундай да. Чындап үй бүлө курам деген адамдар гана, мырзалар гана бизге кайрылыңыздар. Анкетаңыздарды мындай кылып жазасыздар. Аты жөнүңүздү жазасыз биринчи, сообщениядан, WhatsApp'тан. Жашыңызды жазасыз, боюңузду жазасыз, салмагыңызды жазасыз, каякта иштейсиз, мейли кандай жумуш болбосун, ошону жазыңыз. Же мал багасызбы, же бош эле жакын арада иштейм деген планыңыз барбы, же даватка чыгайын деген планыңыз барбы, ошонун баарын жазыңыз. Намазыңыз барбы, аны жазыңыз. Туулган жериңизди, учурда каякта иштеп жатасыз. Ушул сыяктуу жана башка да. Негизги суроолор ушул. Колдон келсе айлыгыңыздан бери жазып калсаңыз абдан сонун болот. Айымдардын эң эле берген суроолорунун биринчи суроосу ушул болот да, жумушу, тапкан айлыгы маанилүү болот. Анан айымдарчы эң биринчи баягы сүрөтүнө карап, мырзалар деле сүрөтүнө карап калдык да. Биринчи сүрөтүңүздү жөнөтүңүз. Мен бул айымга, 82-жылкы айымга жөнөтөйм. Анан сиздин сүрөтүңүздү карап көрөт, анкетаңызды карап көрөт. Анан мейли номеримди бер десе, анан номерин берем, сизге WhatsApp'тан жөнөтөм. Анан кепилдик сөз бересиз мага WhatsApp'тан, сүйлөшөсүз, же болбосо өзүм чалышым мүмкүн, же болбосо аудио жөнөтөсүз, же болбосо видео жөнөтөсүз. Эң негизгиси Алланын астына барганда, биз сооп менен баргандай бололу да. Күнөө менен эмес, бир уят болуп калган түрдө барбайлы да туугандар. Бардыгыңыздар
эгерде ушул аралык ушул минуталарга чыдап аягына чейин видеобузду көргөн болсоңуздар, видеого класс басыңыз, лайк басыңыз, комментарийге дегенде ассалам алейкум деп жазыңыз. Же болбосо мен өзгөргүм келет, же болбосо такыр эле сөзүңүз жок болсо, анда плюс белгисин басып коюңуз. Канчалык лайк көп болгон сайын, комментарий коюлган сайын, бул YouTube'дун алгоритми ушундай экен, YouTube эле эмес, башка социалдык тармактын дагы алгоритми ушундай экен. Ушул видеону көп адамдарга жайылтып таркатып берет. Адамдар таркалса эмне болот? Ошонун арасында бизге катталат, балким айымдар катталат, анан кайра эле бизге польза болот, бизге пайдалуу болот да. Эгерде көп сүйлөп койсом, биз сизден кечирим сурайбыз. Эң негизгиси иманыбызды куралы, намазыбызды тургузалы, жылына бир жолу орозо кармайлы. Эгерде бай болуп, коюбуз 40тан ашса, бирөөсүн зекет кылып берели. Иншалла мүмкүнчүлүгүбүз жетсе, ажылыкка баралы, исламдын 5 устунун туталы, карманалы да. Сиздерди терең урматтоо менен биз Максат Бейшеев. Ассаламу алейкум.